Саламатсыздарбы? Азыркы учурда биздин баардыгыбыздын эле балдарыбыз бар. Мүмкүн өзүбүздүн балабыз эмес болсо дагы энелерибиз, сиңдилерибиз, жаныбызда жүргөн курбуларыбыздын балдары. Ошол эле кезде алар азыркы учурда көптөгөн биздин жардамга муктаж. Анткени алар көнүп калган да мурда эшикке чыгып, бири-бири менен жолугушуп, чуркап, ойноп. Азыркы учурда балдарга бул эмоционалдык жардам, биздин мээримибиз, биздин акыл сөздөрүбүз. Ар бир ата-эне баласын кийинки жашоосун ийгиликтүү болушун, балабыз өз алдынча жашап кеткенин каалайбыз. Кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо ошону жеңип кетсе деп тилейт экенбиз. Ал нерсени кантип кылсак болот? Эң биринчи балага мээрим керек. Анан кийин ошол эле мектеп окуганда ага бир кандайдыр бир условиялар керек экен да. Ошол эле стол, стул, ошол эле китеп, дептер, калемдери. Эгер бирдемеси жетишсиз болуп калса, ага бир аз маалымат алганга кыйыныраак болуп калат экен. Анан ар бир баланын маалымат алганы, бирдемени түшүнгөнү ар кандай болот. Кээ бирки балдарыбыз бат эле бирдемени жаттап алса, кээ биркилерге убакыт керек экен. Ошол кезде балдарга дагы кандайдыр бир түшүнүк мамиле кылсак, кийинки жашоосуна, азыркы жашоосуна көптөгөн таасирин тийгизет экен.